Assalamu alaikum. Кадырман көрөрмандар. Бүгүн биз Базар Кургон районунун Кызыл Октябрь деген айылындабыз. Ушул Кылара карындашым чакыртканынан келип калдык. Ушул өзүнүн баласынын ден соолугу, келечеги боюнча сүйлөшүп атабыз. Азыр кайдыгер болбой биздин видеону көрүп коюңуздар. Кылара, саламатсыңбы? Кандай баланын ден соолуктары кандай болууда? Эмне көйгөй, коомчулуктан айта турган сөздөрүң болсо кайрылып дегендей. Мен сизге кайрылуумдун себеби ушул балам 8 жашка толду, буюрса толуп атат. Күндөн күнгө улгайып тургузсам менен тең болуп калды, почти бою жетейин деп. Анан ошо сизге кайрылганымдын себеби дагы да болсо мен аракет кылып ушу баламды бастырып алсам деген ниетим бар. Өзүм жалгыз бой үчүн мен буну каражат жагынан мен кыйналып калатам. Калганынго эптейт экенмин. Лечениясына келгенде ал жака бул жака алып барышым керек болуп атат. Ал жерге барсаң азыр бар жок жерде кымбатчылык, билесиз, каражат жетишпегендигине байланыштуу мен ушул баламды көз каранды кылып калтырып койбойн деп сизге кайрылып аткан жерим. Неге дегенде кыргыз элим мени мындан мурун дагы көрүшкөн, дагы мага салмын кошот деген үмүттөмүн. Ушул баламды бастырып алсам мен үчүн эң эле чоң бул бакыт да. Бир ооз сөзүн уккум келет болгону. Ошо мен эшиктен киргенде апа десе, өз алдынча оокат жесе, мен үчүн эң эле негизгиси ошол болуп турат, Бакыт ака. Ошондуктан мен ушул кыргыз элиме кайрылат элем. Дагы да болсо кайдыгер карабай жардам берип кетишиңиздерди суранат элем. Неге дегенде үйгө кирсем мындай акыбалда турса өзүм кыжаат болуп атам ачыгы. Менин колуман келсе баарын кылмакмын. Айлам жетип кетип калгандыгына байланыштуу кайрылып атам. Кээ бири түшүнөт экен, кээ бири түшүнбөйт экен негизинен. Басып калса өзү үчүн дагы, мен үчүн дагы бул чоң бакыт да негизинен. Бун менен теңдүү балдар уже мектепке барып калды. Мен аларды көргөн сайын жүрөгүм сыздайт. Жок дегенде басып ээрчип жүрсө экен ушу балам. Эми ниет кылып атам. Кылара, Алла шипасын берсин. Бирок жана сүйлөшкөнүбүздө айттың эле, буюрса кичине жакшы мындай докторлордун немесине караганда жылыш бар деп. Кандай болуп атат эми мындай? Ушул медицина тарабынан башка. Медицина тарабынан Кудайга шүгүр жылыш бар. Ошондуктан мен дагы кайрылып аткан чагымда. Мурун былтыр мен немеге чыкканда башынын чоңдугу 57,5 болчу негизинен. Кийин 57-ге түштү. Андан кийин 56-га түштү азыркы күндө. Мурун чалкалап башын көтөрө албайт эле. Азыркы күнү отургузсак мындай неме кылып башын өзү кармап калды аз-маз. Бирок толук кандуу өз алдынча отуруп кете албай атат. Ошого байланыштуу анан кийин медикал неме Стамбулдун нелерин алып бардым. Алып барсам баары бир ошол каражат жагына келгенде $15,000 кетет экен негизинен эле. Азыр ушул бир эле башына ошол сумма керек. Башынын себеби суусу бар үчүн бунун башында. Ошону кетириш үчүн бизге азыркы күндө $15,000 кетет экен. Буга чейин деле мен ошол элге кайрылып, элден топтогон акчаны өзүнө короттум. Ошондуктан ушул даражага келип, азыркы күнү кыймыл аракети, Кичине жылыш бар. бери онап, мурунку абалынан Аллага шүгүр анча жакшы болуп калды да. Ошондуктан мен дагы да болсо аракет кыла берейин. Ооба, урматтуу кайдыгер эмес биздин жарандарыбыз, боорукер кыргыз элим. $15,000 дегенде кээ бир адамдар мындай эле таап коет экен, шайлоолорго жумшайт экен, саясатка жумшайт экен. Эми ушул биздин балабызга дагы бир каралашып, ушул Кларанын жүрөгүн ысыта турган, жакшы бир апа деген сөзүн уга турган даражага жеткизгенге салымыңыздарды кошуп койсоңуздар суранып кетет элек. Алланын ыраазычылыгы үчүн мына ушул баланын басып кетсе, жок дегенде тамакты өзү жеп калса, жашоодо мындай жакшы эле мындай натыйжалар болгон учурлар көп.
bayagınday ошон үчүn көңүлдү çögөрбөкlara el var, jurt var degендей колдон келишинче мен ойлойм. Биздин көрөрмандар деле кайдыгер эмес, сенин эсептериңи астына жазып коебуз. Элдерден дагы ушул элге берекесин берсин. Сенин балаңа Алла Кудай ден соолугун берсин. Көп эме кылбай өзүң балдарыңа жакшы карап эме кылып жүрө бер. Урматтуу көрөрмандар, бүгүн ушуну менен ушул Клара карындашымдын үйүндөгү берүүбүздү аяктайбыз. Кайдыгер болбоңуздар, колдон келишинче көп эмес, колуңардан келишинче ушул салым кошуп койсоңуздар, биз дагы ушул баланын тагдырынын жакшы жака жылышына себеп болуп калсак абдан жакшы болот. Саламатта калыңыздар.